Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Сарасеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет деп айтылмакчы. Демек азыр ушул теманын тегерегинде биз сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Улан Абдраимов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын жарандык коргонуу бөлүмүнүн офицери, лейтенант жана ошондой эле Аспек уулу Байсал, Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн офицери, улук лейтенант, урматтуу адистер, коноктор студияга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Эскерте кетейин, түз эфирдебиз. Эгерде айтылып жаткан ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча бүгүнкү күндөгү кырдаал жасалып жаткан иштер, ошол боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу коноктор, биринчи эле суроом, жалпы ушу жайкы мезгилинде кандай өзгөчө кырдаалдар Кыргызстанда, анын ичинде Чүй облусунда көбүрөөк катталат жана андан кантип сактанышыбыз керек? Саламатсыздарбы? Бул Чүй облусу өзү географиялык жактан аябай кооптуу болгондуктан баардык эле өзгөчө кырдаалдын баардык түрү катталат облус аймагында. Азыркы учурда аябай актуалдуу болуп жаткан бул күндүн ысышы менен, аномалдуу ысыктын келиши менен жайкы сууга түшүү, суудагы өзгөчө кырдаалдар сууга чөккөндөр көп катталууда. Акыркы эле бир жумада 5 адам сууга чөгүп каза болду. Азыр ошол жаатта облустук башкармалык, жергиликтүү жарандык кызматтар, жергиликтүү органдар иштеп жатабыз. Бул облус аймагында бизде 399 суу объектиси бар. Анын ичинен 20дай гана сууга түшүүгө ылайыкташкан. Кыскача айтканда, жарандардын эс алууга жарандарга шарт түскөн да. Калган суу объектилери эч кандай шарты жок, бирок ошого карабастан жарандар сууга дагы эле түшүп келишет. Биздин аймактык өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү тарабынан, жергиликтүү органдар тарабынан ошо суу объектилеринде сууга түшүүгө тыюу салган табличкалар орнотулуп атат. Баннерлер жыл сайын эле орнотулат. Бул иш-чаралар жылда эле болуп келет. Бирок ага карабастан өз коопсуздугун ойлогон адамдар мынакей табличкалар илинип турат, сиздер тараптан мониторинг жүргүзүлүп атат жана ошондой эле тийиштүү кызматтар да өз ишин алып барып атат. Буга карабастан 5 адам бир жуманын ичинде эле каза болуп турат. Жалпы статистика топтоп койсок, негизи эле ушул жай мезгилинде канча адам чүйдө каза болду да суунун азабынан? Былтыркы жыл менен 2022 жылдын эсеби менен 18 адам катталган бизде жыл башынан. Быйылкы жылга азыр 11. Жай жаңы башталды, жарым жылдын ичинде эле 11 киши каза болуптур да. Андан тышкары эле негизи эле өзүңүз айтып атасыз, аномалдуу ысык болуп атат, өрт маселеси дагы кооптуу болуп атса керек бүгүнкү күндө. Туура, өрт коопсуздугу жагы дагы аябай кандай азыр Чүй облусунун аймагында ири өрттөр катталып атат. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаарында өрт чыгып кетти. Бизде Панфилов районунда акыркы ири өрт болду. Бул сарай өрттөндү. 2 жеңил унаа. Кош өрттөнүп. Кышкыга даярдалган чөбү ар кандай эбелер күйүп кетти, сарай менен чогуу. Ал жөнүндө да кененирээк маалымат алабыз. Сиз, урматтуу Байсал мырза, ушу Ысык Ата районунда экен, сиздердики да Бишкекке жакын жайгашкандыгыңыздарга байланыштуу, баягы элдин саны өтө эле көп жыш жайгашкан райондордун бирисиздер. Сиздерде ушул суудан эле баштайлычы, суу боюнча абал кандай болуп атат, көрсөткүчтөр кандай азыр? Туура, бизде да өзгөчө кырдаалдардын түрү көп. Ошолордун арасынан азыр жайдын ысык келиши менен окуучу эмес, бир гана болгон чоң кишилердин да сууга түшүүсү, бул сууга түшүүдө дагы атайын сууга түшүүгө каралбаган жерлерге сууга түшкөндүктөн көп кырсыктар катталып атат. Ошо жайкы суу боюнча сурап атканыңыздан. Туура, бизде дагы сууга түшүп каза болгондор баягы акыркы 3 жылда айта кетсек, бул 2021 жылы жалпы сууда 13 адам каза болгон да. Бул көрсөткүч аябай чоң. Бул 13 кишинин жетөөсү жаш бала, жетөөсү чоң болсо дагы жарымы ошо атайын сууга түшүү учурунда каза болгон, жарымы болсо ар кандай кырсыктардан, суу ичем деп, же болбосо мас абалында, же болбосо ошо жол кырсыгынан 13 адам каза болгон. Ошол 13 адам каза болуп, негизи эле көп жумуштар алыналы иштер жүрөт, бирок ошондон кийин аябай кандай усиленно же болбосо
басымдуу жумуш жасагандыктан 2022 жылы 2 киши, 2023 жылы быйыл жыл башынан бери 2 киши каза болду да. Булар кандай агын сууга, аккан суудан агып каза болуп атышабы же бөлмөлөрдө? Акыркы случайны айта кетели, бир жума болду. Баягы бир гана жаш балдар дей бербестен, чоң кишилер дагы ошол местностьты билбей балык кармап аткан учурда ошо удочкасы чыкпай калган, ошону чыгарам деп барып, атак суунун асты ылай балыр экенин эске алган эмес дагы, ошол жерден чыга албай калган да. Көпчүлүк учурда ошо сууну билбегендиктен болот да, баягы суунун астында таш барбы же агыны катуубу. Көпчүлүк учурда ошо агын сууларга суу түшөт. Бизде көп быстротоктор каналдар бар, пруттар бар, ошо асты ылай болуп балырланып калган жерлерден чыга албай калышат да. Сак болуш керек. Ушул жерден эле мынакей сиздердин сөзүңүзгө кошулуп жакында эле Панфилов районунда, Карабалтада же Жайы районунда болду. Өспүрүм кыз 14 жаштагы сууга чөгүп каза болду. Сиздер тараптан баягы куткаруу иштери жүргүзүлдү. Бул жерден мен айтарым, эс алганы барышып, пенаталан боюнча топталам ала коем деп, кыз топтун аркасынан чуркап ошо чөгүп кеткен экен да. Негизи сак болуш керек деген маанини айткым келет да. Кайсыл жерге эс алып барба, жанында балдар менен барсаң, тийиштүү жерлерге сиздер баягы көзөмөл кылып аткан табличкаларды карап, маалыматтарга ылайык иш жүргүзүш керек деп ойлойм да. Албетте. Биз ошо мониторинг жүргүзүп, кайсыл жерлерге сууга түшүүгө болот, кайсыл жерге сууга түшүүгө болбойт экенин дайыма эскертип келебиз. Эскертүү менен бирге ошо такчаларды илип, сууга түшүүгө болбой турган тыюуларды салабыз. Ага карабастан ошо жаш балдар баннерлерге карабай, тыюу салынган белгилерге карабай сууга түшөт. Ошондон ошо чыга албай калышат да. Кошумчаңыз барбы? Бул мындай иш-чаралар жылда эле өткөрүлөт. Быйыл президенттин Чүй облусундагы ырмыктуу өкүлүнүн атайын буйрутмасы чыгарылган. Ошол буйрутмада жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына, айыл өкмөттөргө, мамлекеттик администрацияларга атайын тапшырмалар коюлган. Ал тапшырмаларда Байсал мырза айткандай, такталарды, баннерлерди орнотуу, эс алуучу жерлерде жанагы биздин Кыргыз Республикасынын бул министрликтин алдындагы кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору бар, ошонун 112 номерин ошол жерде көргөзүшкөн. Ошол буйрутманы аткаруу максатында атайын облустук деңгээлде жумушчу топ түзүлүп, азыр облустун райондорунда атайын ошондой бөлмөлөрдө иштерди аткарылып, рейдтер жүрүп атат. Ошо бөлмөлөр дейлик да, мынакей Чүй облусунда мындай бөлмөлөр мындай өтө эле көп болуп кетти да. Чакан көлдөрү бар, анын арасында чоң көлдөр бар, бөлмөлөр бар. Ошолордун ээлерине эгерде сиздер тараптан мыйзам аткарылбай атса, кандай иш-чаралар каралган? Айып пул саласыздарбы же ошо бөлмөнү жаап салсаңыздар болобу? Кандай укуктук нормативдүү актларыңыздар бар да? Бизде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011 жылдын 13 августтагы 466 токтому бар. Ошол жерде дагы көрсөтүлгөн ошондой талаптарды аткарбаган суу кожоюндарына же болбосо ошол эле жергиликтүү органга караган бөлмөлөргө ушундай талаптар аткарылбаса, атайын укуктук жерендик актылар колдонулат. Кандай актылар каралган? Мисалы административдик штраф, ушундай айып пулдар каралган. Айып пулдарга карабай эле дагы мисалы бир жолу сиздер акты түзүп ошо айып пул салдыңыздар, 2 жолу салдыңыздар делик. Аткарбай эле талабыңыздарды аткарбай эле ишти жүргүзүп алса, жаап салган укугуңуздар барбы? Болот, жаап салса болот. Андан тышкары эле баягы өзүбүз айтып атпайлыкпы, ушу бөлмөлөрдө өзүңүз 5 адам бир жуманын ичинде каза болуш бул өтө эле чоң кайгы да, трагедия да бул. Анан айтсаңыздар, ошол жерлерде суу сактагычтар болуш керекпи? Кандай мыйзам чегинде ишти алып барыш керек бөлмөлөрдүн ээлери? Бөлмөлөрдүн ээри көбүнчө ушул суу чарба башкармалыгына жана айыл өкмөттүн балансында турушат. Ошол буйрукта көрсөтүлгөндөй, областтын буйругуна райондун буйругу чыккан. Ар биринин өзүнүн территориясында ошо бир гана баягы азыркы учурда такчаларды илүү менен сууга түшүүгө болбой тургандыгы, ал жер сууга түшүүгө каралбай тургандыгы менен гана жазуу такчалар илинип атат. Мен ойлойм, бара-бара ал андай жерлер баягы корукка алынып, тозулуп, ушундай иштерге барабыз го деген. Азырынча баягы эскертүү гана такчалар илинип турат да.
Ошону эми элдер окуп атабы, элдерге мындай так маалымат жетип атабы деген сөз да. Элдерге жетип атат. Биз райондо ата-энелерине даже ошо сууга жакын жайгашкан үйлөргө подворой охватты коебуз. Барып ата-энелерине түшүндүрөбүз, балдарыңарды ошо сууга түшкөндө жибербегиле, жиберсеңер дагы өзүңөр кошо барып көзөмөлүңөрдү сууга түшүргүлө деген эскертмелерди беребиз. Андай эскертмелер көп. Баягы биз район аймагында квитанциялар барбы, жана светке чыккан квитанция. Ошонун аркасында да эскертмелер жазабыз. Маршруткаларга дагы ушундай баракчалар таратып, ошол жака илебиз, ошол жактан окуп билишсин деп. Радио, теле берүү аркылуу дагы дайыма кулак тундуруулар жүргүзөбүз. Сууга түшүүгө каралбай турган жерлерге сууга түшпөгүлө, же болбосо балдарыңарды кароосуз калтырбагыла депчи. Андай түшүндүрүү иштери көп жүрөт, бирок ошол суудагы турган такчаларды жаш балдар көп учурда өздөрү жууп салат да. Баягы ал жерде айыл өкмөт же болбосо милиция кызматкерлери дагы штраф деген дагы белгилерди коет. Ошону баягы көргөн жокмун деген мааниде эч ким жокто жулууртат да. Анан түшө беришет да. Ооба, биз кайра илип турабыз анда. Негизи эле бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги сиздер тараптан көзөмөлдүү болуш керек. Туура айтасыздар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жана ошондой эле баягы ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте иш алып барса, мен ойлойм бул ушундай бир жумада 5 адам каза болот деген статистика азаят болуш керек, туурабы? Ошолор менен ошол иштерди чогуу алып барасыздарбы деген суроо да. Ооба, сууга түшүү, көп сууга түшкөн жерлерди билебиз. Биз ошол жерлерге дайыма барып рейдтерди ошол бир ички иштер министрлиги менен биргеликте МЧС тараптан, айыл өкмөт тараптан барып, алар уже мындай көнүмүш адат болгондо биз формачандар көргөндө качат да. Алар уже билип калган да. Ага карабастан деле келип түшөт. Бардыгы тең эле атайын сууга каралган бассейндерге барып түшкөнгө жаш балдардын мүмкүнчүлүгү жетпейт да. Ооба. Дайыма эле күнүгө бара беришпейт. Ал жерге күнүгө сууга түшүп жүрүшүп көнүп калышкан да. Ал кырсыктын алдын алуу максатында да биз быстрак докторго түшөт. Быстрак докторго темир торчолорду илгенбиз да. Ал жана суу тез аккан арыктарда, ошол жерлерде баягы карманып калсын, же болбосо сууга түшпөсүн деп андай учурда да баягы жууп салган учурлар катталган да бизде. Демек, бул жерден жалпы жарандык коомдагы өзгөчө эн аталардагы балдарына өзгөчө маани берип көңүл буруш керек, туурабы? Туура. Бул жерден бир гана сиздерге баягы жүктү таштап койбой, ар бир эн ата өзүнүн баласына, кызына, уул кызына өзгөчө көңүл буруш керек, туурабы? Ушу жай мезгилинде. Туура. Көпчүлүк учурда ошо быстро докторго, каналдарга, сууга түшүүгө каралбаган жерлерге сууга түшүшөт. Сууга түшкөндө дагы жаш балдар оюнга алаксып, бири-бирин чөмдүрөт, ойношот. Каналдардан же болбосо секиришет сууга. Ал секиргенде түбүндө кандай таш барбы, же болбосо ылай барбы, аны билишпейт, бирок секирип ошо чыга албай калган учурлар да көп катталат да. Канча азыр ушул кечиресиз, урматтуу улам мырза, канча ушундай азыр мындай кооптуу сууга түшүү көлмө жайлары бар? Статистикаңыздар барбы? Маалымат барбы? Жалпы чүй боюнча. Бизде акыркы инвентаризация боюнча жогоруда айтып өткөн 399 объект бар. Канча дедиңиз? 399 суу объектилери, облус аймагында. Жалпы суу объектилери. Анын ичинен биз бөлгөнбүз сууга түшүүгө ошо эс алуучуларды кабыл алганга даяр экен деген билдирген где-то бир 20 эле суу объектилери бар. Болгону 20 гана объекти бар, сууга түшүүгө даяр деген. Ошондо баардык сиздер айтып аткан талаптарга жооп берген. Туура. Андан тышкары мына 3төн ашык экен да, калгандарына демек сууга түшүүгө болбойт деген эле сөз экен да. Туура, ушундай. Айтсаңыз, мынакей, сиз ушу Чүй облусунун башкармалыгын, жарандык коргонуу боюнча экен да. Айтсаңыз, элге сиздер тараптан, биз тараптан маалымат берип жанталашып баягы токтоткула деген аракеттерди көрүп атабыз да. Бирок эгерде балдары кармалган эн аталарга сиздер тараптан кандайдыр бир мыйзам чегинде тийиштүү иш-чаралар караганга болобу эн атасына да? Жок, кандай болбойт, бир гана түшүндүрмө иштери болуш керек. Маалымат таратуу, ар кандай теле радиолордон ушундай түшүндүрөт, только андай башка кубулуш жок. Жай мезгилинде мынакей өтө кооптуу деп сууну айтып атабыз. Андан тышкары тилсиз жоон деле айтып атабыз да. Бул багытта да иштериңиздер жүрүп атабыз, себеби ысыкта бир жерге барып баягы эс алып отуруп, очок чагышып, очогун өчүрбөй кетишип, андан жалын жара баягы түтөп күйүп кеткен учурларда кездешип атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, былтыр эле ушул Токмок тарапта кандай чоң
өрт болду да. Ошо боюнча да иштерди алып жүрөсүздөрбү? Албетте, бизде өрттүн өчүрүү алдын алуу жана кесип ушундай бөлүмүбүз бар. Жай келүүсү менен ушу дан эгиндери, буудай, арпа азыр жаңыдан быш баштады. Ушул тарапта дагы күздүктөр, жакшы баягы тала ээлеринде же болбосо эгин ээлерине айтып кетерлик турган эме баягы өрт учурунда же болбосо чабуу учурунда баягы өрт коопсуздугун катуу көзөмөлдөш керек да. Аякта распашка деп коет, баягы айдап жибериш керек же болбосо арык чийиш керек, ушундай сыяктуу иштерди жүрүш керек. Жалпы эле элдер ушул эс алууга барганда дагы айнек бөтөлкө же болбосо ар кандай от жагып ошону өчүрбөй кеткенден дагы алыс болуш керек да. Туура айтасыз. Монда ысыкта кенедей эле учкундан килейген өрт чыгышы мүмкүн. Кошумчалайсызбы? Кошумча мынакей жалпы чүй боюнча айтып кетсеңиз, урматтуу Ишке Байсал мырза. Күндүн ысышы менен сиз айткандай бир гана сууда эмес, сиз айткандай бул өрт кооптуулугу аябай жогорулайт. Азыркы учурда тала эгин эң актуалдуу азыр. Ар ким мисалы менин айдоо жеримде бир буудай же арпам болсо өзүм оруп чабап алгандан кийин аны кайра өртөп салышат да, например, элери жердин ордунчу. Ошондо жанындагы турган эгинден коркунуш керек. Камыштарды өрттөшөт, анын баары эле ошол жерде турган эгин буудайга аябай коркунуч алып келет. Ошол жакта да биздин кызматкерлер ошол жерине барып, талаларга барып атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Азыр ошондой катталган жокпу чоң өрт? Азыркы учурда быйылкы жылга эгин тала боюнча азыркы өрт каттала элек. Каттала элек. Негизи эле чүй жергеси баягы дан эгинге бай жербиз да. Былтыркы боюнча салыштырмалуу ушул боюнча маалыматтарыңыздар барбы? Өрт коопсуздугу боюнча. Так. Түшүнүктүү. Негизи 112 ыкчам телефон иштейт экен. Бул 24 саат бою иштейби? Анан кантип кайрылса болот? Уюлдук тондор менен эле бекерби ошо боюнча да. Андан тышкары кайсыл жерлерге ушул биз сиздерге кайрылуу жарандар маселе жаралып калса, 112ден бөлүк да кандай адрестер менен кантип кайрылса болот? Азыркы учурда ошо биз айтып аткан эле сууга түшүүгө тыюу салынат турган баннерлер, такчалар илинип атканы менен кошо 112 бүрдүктүү номерде тагылат да, баягы биздин ыкчам нөмөт. 112ден башка 101 өрт өчүрүү кызматы бар, 102 милиция. Бирок ушул 112ге чалганда 112 баардык службаны, тиешелүү службаларды ошол кырсык болгон жерге жиберүүгө мүмкүнчүлүгү бар да азыр. 112 номери көпчүлүк учурда туура жаш балдар болобу, ким болот, пожар болуп атат эле 102ге же болбосо 104кө чалган учурлар көп болот да. Ошондуктан 112ге чалса тийиштүү службаларды жибергенге мүмкүнчүлүк бар да. Сиздердин ушу Ысык Ата району боюнча эле Байсал мырза мындай маалымат берип кетсеңиздер, өрт чыгып калса дейлик, же болбосо ушул Кудай сактасын ушундай кырсыктар кабылган жарандар сууга чөгүп атса, канча адам иштейт, жетиштүүбү, техникаларыңыздардын сапаты кандай? Буга чейин өрт өчүрүү техникалары быйыл өзүңүзгө белгилүү болгондой жакшы жаңы заманбап техникалар алдык. Өрт өчүрүүгө баардык күч каражаттыктар жана техника жетиштүү. Ал эми сууда кырсыктын алдын алуу максатында бул бизде өзүбүздүн водолаз окуудан өтүп келген сертификат балдар бар болчу, бирок водолаздын костюм же болбосо кайык ушул окшогон инвентаризациясы жок болчу да. Быйыл ошол Ысык Ата өнүктүрүү фонду тарабынан атайын водолаздын костюм, баллонду заправлять эткен жана кайык, дрон ушуга сыяктуу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюуга көптөгөн шаймандарды алдык. Ошону кесепет иштеп атабыз. Буга чейин жакынкы Аламидин, Токмок ушулар райондор келип жардам беришти. Жакшы, демек ошол эле коңшу райондордо кырсык катталып калса, сиздер да барып жардамга кол сунганга даяр экенсиздер да? Даярбыз. Жакшы. Жалпы чүй боюнча айтып кетсеңиз, ушул техникалык абал кандай? Жетиштүү иштердин саны? Жогоруда айткандай, былтырдан баштап уже техникаларыбыз абдан эле жаңыртылды. Өрт өчүрүү техникалары
Кытай мамлекетинен келип атат, Россиядан келип атат. Бардыгы азыр ар кандай немеге чыгууга даяр. Бизде азыр жаңы техникалар келген. Бир гана өрт өчүрбөстөн алдында жанагындай лебедка деп коет, куткаруу иштерине чыгат. Ичинде бардык оборудованный, бардык шаймандар бар. Бардык куткаруу шаймандары менен камтылган. Бир гана өрт эмес, андан башка да. Баарына чыгып кеткенге даяр азыр. Жолкучтуктарына чыгарып, жолкучтуктарына кыпчылып калган адамдарды чыгарууга ар кандай гидравлический шаймандарыбыз бар, ошону менен кыпчылып калган адамдарды чыгара алабыз. Туура айтасыздар, сиз андан тышкары жол коопсуздук кызматтары менен да биргеликте иштешесиздер да, ошондой баягы чоң жол кырсыкка качырган учурларда сиздерди чакырып кесип, адамдардын өмүрүн сактаганга да мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар да. Бар. Ошол айткандай жаңы техникалардын ичинде бардык болгарка же болбосо гидравлический ошо кыпчылып калган адамды чыгарууга бардык шаймандар бар. Демек, Кудайга шүгүр, акырындап техникаларыбыз жакшы жаңыртылып, жакшы болуп калыптыр да. Келиңиздер, убактыбыз да акырындап соңуна келип калды. Сиздерге эркин микрофон берейин. Айтылбай алган ушу кайрылуулар болсо, телекөрүүчүлөргө билдирүү жазап кетсеңиздер болот. Сиздерге эркин микрофон. Туура, азыр жай болуп сууга чөмгөн адамдар көп болгондуктан, эң актуальный тема ушул болуп аткандыктан, бардык ата-энелер балдарын көзөмөлгө алып сууга түшүүгө баратканда сууга түшүүгө дайыма чоң балдардын коштоосунда же болбосо ата-эненин коштоосунда гана түшүүгө макулдук берип, өз алдынча жалгыз же болбосо 1-2 бала менен барганга тыюу салыш керек да. Сууга түшүүгө бир гана жаш балдар эмес, азыркы бүгүнкү практикада көрсөтүп атат, чоң кишилердин да сууга чөмгөнү байкалып атат. Анын бардыгы тең ошол сууга түшүүгө каралбай турган жерлер болгондуктан чоң кишилер да сууга чөмүп атат да. Ошондуктан деги эле сууга түшүүгө болбой турган тыюу салынган такчылар көргөндөн кийин балыр, ылайланган сууга түшпөөгө чакырат элем да бардык жарандарды. Рахмат. Улан мырза. Эми суу боюнча, суудагы коопсуздук боюнча Байсалган мырза жогоруда айтып кетти. Мен биздин алдыда болуп турган иш-чара боюнча айтып койсом. Албетте, сизге эркин микрофон кенен кайрылып кетсеңиз болот. 15-июнь бул өрткө каршы куткаруу кызматынын мамлекеттик өрткө каршы куткаруу кызматынын күнү, 97 жылдыгы. Куттуктайбыз. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусунда Кыргыз улуттук филармониясында биздин атайын салтанаттуу иш-чара болду да. Жакшы. Ал жерде баягы Турция мамлекетинде катталган жер түрөнүн кесепетинен бизден куткаруучулар барган, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерде куткаруу издөө иштерин аткарып келген куткаруучуларды ошол жерде сыйлоо азем болот. Жакшы. Ошондой. Ошондуктан жалпы кесиптештериңизди келаткан майрам менен куттуктап кетсеңиздер болот экен. Жана 1-июль бул куткаруучулардын күнү. Бардык кесиптештерибизди келе жаткан майрамдар менен куттуктайбыз. Рахмат. Биз дагы биздин телекомпаниянын атынан сиздердин алдыдагы ири чоң кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Чындыгында эле жумушуңуздар өтө оор, өтө маанилүү. Сиздер адамдардын өмүрүн сактап келесиздер. Биздин тилегибиз жумушуңуздар аз болсун, кырсыктар ошо сиздерге тийиштүү жок болсун. Өтө жооптуу ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Убактыңыздарды бөлүп бизге келип телекөрүүчүлөргө эң башкы бүгүнкү күздө актуалдуу болуп аткан ушу сууга чөгүү же болбосо суу көйгөйү боюнча кенен маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертип кетейин, эгерде чындыгында эле ушу жогоруда биздин адистер айтып өткөндөй эле кандайдыр бир кырсыктарды ошо өзгөчө кырдаалдарга тийиштүү көрүп байкап калсаңыздар, анда 112 телефонуна чалып тезинен кабар бериңиздерди суранып кетмекчимин. Андан тышкары эң маанилүүсү өзгө адамдарга ишенбей, өзүңүздөргө ишенип сак болуңуздар. Өзгөчө ушул ысык мезгилинде, аптап жайдын мезгилинде балдарыңыздарга, жаныңыздардагы тууган уруктарыңыздарга билдирүү айтып, биздин адистер айтып өткөн ошондой такчаларга, эскертүүлөргө маани берип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга жана өмүрүңүздөргө сак болуңуздар деп айтып кетмекчимин. Биз менен болгонуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.